Рулда уктап кетип, адам өмүрү кыйылган жол кырсыгы. Долоон ашуусунда кар жаап жатат. 28 апрель Долоон ашуусу Нарынжак тарабы. Бензинден буусун жыттаган кыздар тууралуу видео социалдык тармактарды дүрбөлөңгө салды. Сүлүктүүдөгү шахтада кенчи уранды алдында калып каза болду. 100 эмес 1000% калып, Садыр Жапаров агасы тууралуу кептерди төгүндөдү. Милиция көп аял дуулукту декриминалдаштыруу демилгеси боюнча текшерүүдө. Провокаторлор жана динге каршы жүргөндөр ызы чуу кылгандарын токтотсун. Рулда уктап кетип, адам өмүрү кыйылган жол кырсыгы. Ош-Бишкек трассасында кайгылуу жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча 28 апрель күнү таңкы саат 5:50 чамасында айдоочу рулда уктап кетип, кырсыктын кесепетинен бир адам каза болгон. Долоон ашуусунда кар жаап жатат. Транспорт министрлиги билдиргендей, кардын калыңдыгы 5-6 сантиметр. Учурда каптам ачык, жол тазаланып жатат. Булак Спутник KG. 2026 жыл 28 апрель Долоон ашуусу Нарынжак тарабы деп 41 турган машина жок, каттам болуп атат. Кар 5-6 сантиметр жаап жатат. Бензинден буусун жыттаган кыздар тууралуу видео социалдык тармактарды дүрбөлөңгө салды. Казакстандын социалдык тармактарында бензин жыттап жаткан кыздардын видеосу кеңири тарады. Видеонун автору мындай көрүнүш жаңы модага айланып баратканын билдирген. Айрым колдонуучулар комментарийлерде бул аракет карп деген аталыш менен белгилүү экенин жазышкан. Видео коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк мындай кооптуу аракет ден соолукка олуттуу зыян алып келиши мүмкүн экенин белгилешти. Сүлүктүүдөгү шахтада кенчи уранды алдында калып каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 27 апрелде Кара Садак шахтасында уранды түшүп, куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүшкөн. Куткаруу иштеринин натыйжасында 41 жаштагы сүлүктүүнүн тургунунун сөөгү табылып, тез жардам кызматкерине өткөрүлүп берилди. Булак Спутник KG. Жүз эмес 1000% калып, Садыр Жапаров агасы тууралуу кептерди төгүндөдү. Кечээ 27 апрелде өлкө башчысы Садыр Жапаров Кактус медиага берген маегинде агасы Сабыр Жапаров тууралуу айтылып жаткан кептерге да токтолду. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ал өз маегинде агасынын социалдык тармактарда алтын менен түшкөн сүрөттөрү жана Кумтөр ишканасынын ишмердүүлүгүнө катыштыгы боюнча айтылган дооматтарга жооп берди. Бул 100 эмес 1000% калып, анын бир гана ойлонбой жасаган катасы Туркияга барып, алтын иштетүүчү заводду көрүп, колуна алтын кармап сүрөткө түшкөнү. Бул боюнча мен мурда толук түшүндүрмө бергем. Кайра кайталабайм. Эгер ал чындап эле Кыргызстандын алтынын чыгарып кетсе, анда ушундай сүрөткө түшмөк беле. Жалпысынан адам өзүнүн жанындагылардан этият болушу керек. Ошондо анын айланасындагы адамдар сизди сүрөткө тарталы деп сунуш кылып, телефондоруна тартып алышып, кийин ал сүрөттөрдү сатып жиберишкен, деди
өлкө башчысы. Ал маегинде Кумтур катуу көзөмөлдөгү объект экенин белгилеп, 2021 жылдан тартып видео көзөмөл системе массалык түрдө киргенин кошумчалады. Бишкекте 10 айдай качкан жаран жол кырсыгына кабылды. Бишкекте автотранспорт каражатын айдап качууга шектелип 57 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы билдирди. Маалымдалгандай, ал кече 27 апрелде Акбура көчөсүндө токтоп турган Toyota Camry 45 үлгүсүндөгү унааны айдап качып, жол кырсыгына кабылган. Аталган факты боюнча автомобиль транспорт каражаттарын айдап качуу менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Өтө аз гонорар сунуштады. Мушкер Марсель Нурламбек уулу UFC'де мушташуудан баш тартты. Мушкер Марсель Нурламбек уулу UFC'де мушташууга чакырууга сунуш түшкөнүн билдирди. Өтө аз гонорар сунушташты. Мурунку беттешке салыштырмалуу өтө аз сумманы айтышты. Менин үйүмдө курулуш иштери жүрүп жатат. Мага көп акча керек. Ошондуктан баш тарттым дейт Мушкер. UFC'ден жазышты бизге. 7 жума бар дейт. 7 неделя деп жазышты до боя. 7 неделя бар. Эч кимге биз мындай прилагать этпей атабыз деди. И бизге гонорар аз прилагать этти, гонорары жакпады. Биз бул жакта урушкандан 5 эсеге аз прилагать этти. Ошол себептен бул жакта Сайт брадан айтат. И биздин условия менен UFC'ге алса жакшы болот, и ошондо урушсак болот дейт. И дагы жакшыраак гонорар прилагать эткенге аракет кылабыз деди. 328 UFC 328ге прилагать этти. Биз отказ берип койдук гонорардын айынан. Өтө аз сумма. Билесиңер, азыркы учурда менде стройка жүрүп атат. Стройкага акча керек, ошого көбүрөөк мушташым керек. UFC'де урушсак стройка токтоп калат. Бизде жанагындай көп мындай спонсор өтө көп эмес бизде. Ошол себептен кыргыз элим иншалла очень скоро мы покараем ММА, да? Да. Так что күтүп тургула, өтө жаңылыктар UFC бар. само к нам придет. Иншалла. UFC'nin Crash'ı деген поиске элемет өзөйм, а? Милиция көп аялдуулукту декриминалдаштыруу демилгеси боюнча текшерүүдө. Бишкек ШИИТ социалдык тармакта тараган видео боюнча фактыны каттап, териштирүүгө чейинки текшерүү иштерин баштаганын кабарлады. Текшерүүнүн алкагында акцияга катышкан бардык жарандар, анын ичинде диний ишмер Өзүбек Ажы Чотонов түшүндүрүү маегине чакырылды. Милиция көп аялдуулук кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертишти. Булак Спутник Кежи. Провокаторлор жана динге каршы жүргөндөр ызы чуу кылгандарын токтотсун. Шаардык ички иштер башкармалыгы мечит жанында кол топтоп жаткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү деген маалыматтын чоо жайы мындай деп баяндады Дүйшөн Абдылдаев Facebook'тагы баракчасына. Үй бүлөлүк мыйзамдарды өзгөртүү боюнча топ деп аталган топко Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 29 январь 2026 жылы номер 9 буйругу менен кол топтоого уруксат берилген. Миңдеген жарандардын колдору топтолууда. Каалоочулар гана кол коет. Мажбурлоо жок. Чындап эле демократияны жактап жаткандар болсо, анда уруксат этилген кол топтоого макул болот. Ал эми кимде-ким бул кол топтоого каршы болуп жатса, демек ал демократияга да, мыйзамдуу түрдө кол топтоого да каршы чыгып жаткандар десек топтуура болот. Муну андай аша жаткандарга да сөзсүз түшүндүрүү керек. 6 февраль 2026 жыл. Слово Кыргызстана гезитиндеги дагы үй бүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүүнүн долбоору жарыяланган. Анда Кыргыз Республикасынын жогорку кодексинин 176 статьясын күчүн жоготту деп таанылуусу сунушталган. Ал берененин статьянын толук көчүрмөсү мындай: 2 же андан көп аял алуу, башкача айтканда эркектин 2 же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүргүзүү аркылуу чогуу жашоосу 100дөн 300 саатка коомдук иштерге же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат деген берене. Мына ушул берене күчүн жоготту деп таанылуусу сунушталган. Жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине 1094 берене. Жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга же 3дөн 7 суткага чейинки мөөнөткө камакка алууга алып келет делинген. Демек эгер 10 000 жарандын колу топтолсо жана ал жогорку кеңештин депутаттары жана өлкө башчысы тарабынан
колдоо тапса, анда жогорудагы кылмыш жаза кодексиндеги 176 берене күчүн жоготот жана 1000 эмес, а 100 эсептик өлчөмүндө гана айып тартуу же 3-7 суткага чейинки камакка алуу менен чектелет. Ошондуктан дин душмандары жана ар кандай провокаторлор ызы чуу көтөрүүнү токтотуулары, тынчтыкка келүүлөрү, адегенде иштин жөн жайын түшүнүүлөрү зарыл.